Ыйык элчи Павылдын римдиктерге жазган каты. 1-бөлүм. Иса Машаяктын кулу элчи болууга чакырылган, Кудайдын жакшы кабарын таратуу үчүн тандалып алынган Павылдан салам. Кудай бул жакшы кабарды мурда эле өзүнүн пайгамбарлары аркылуу ыйык жазууларда убада кылган болчу. Бул жакшы кабарда дене жагынан дөөттүн тукумунан чыккан Кудай уулу жөнүндө, өлгөндөрдүн арасынан тирилүүсү аркылуу ыйыктоочу рух боюнча Кудайдын уулу болуп, өзүнүн күч кубаты менен ачылган Теңирибиз Иса Машаяк жөнүндө айтылат. Иса Машаяктын ысымынын урматына бүт элдерди ишенимге баш ийдирүү үчүн Кудай бизге ал аркылуу ырайым көрсөттү жана элчилик кызматты ыйгарды. Ошол элдердин арасында Иса Машаяк аркылуу чакырылган силер да барсыңар. Кудайдын Римдеги бардык сүйүктүүлөрү ыйык болууга чакырылгандар, силерге Кудай атабыз жана Теңирибиз Иса Машаяк ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин. Силердин ишенимиңер жөнүндө бүт дүйнөгө жарыяланып жатат. Ошондуктан мен баарынан мурда бүт бардыгыңар үчүн Кудайыма Иса Машаяк аркылуу ыраазычылык билдиремин. Уулу жөнүндө жакшы кабар таратып, жан дилим менен кызмат кылып жүргөн Кудай өзү силерди дайыма эстеп сыйынып жатканыма, ошондой эле Кудайдын эрки болсо, силерге баруума жол ачылса экен деп дайыма сыйынып, суранып жатканыма күбө. Силерди көрүүгө куштармын, анткени силердин бекемделишиңер үчүн мен кээ бир рухий жөндөмдүүлүктөр менен бөлүшсөм, башкача айтканда, силердин жана менин баарыбыздын ишенимибиз аркылуу кайраттансак дейм. Бир туугандарым, силерге көп жолу келгенин, бирок ушул учурга чейин тоскоолдуктарга учураганымды, башка элдерден көргөнүмдөй эле, силерден да эмгегимдин кандайдыр бир жемишин көргүм келгенин билишиңерди каалайм. Мен элиндерге да, варварларга да, акылдууларга да, акылсыздарга да кызмат кылууга милдеттүүмүн. Ошондуктан мен колумдан келишинче Римде турган силерге да жакшы кабар таратууга даярмын. Себеби мен жакшы кабар таратуудан уялбаймын. Анткени жакшы кабар бардык ишенгендерди, алгач жүйүттөрдү, андан кийин элдиндерди да куткара турган Кудайдын күчү. Ыйык жазууда адил адам ишеними менен тирүү болот деп жазылгандай, жакшы кабарда Кудайдын адилеттиги ишеним аркылуу ачылып, ишенимге жеткирет. Анткени чындыкты адилетсиздик менен басып турган адамдардын кудайсыздык менен кылган бардык иштерине жана адилетсиздигине каршы асмандан Кудайдын каары төгүлөт. Себеби Кудай жөнүндө эмнени билүү мүмкүн болсо, ошол аларга белгилүү, анткени Кудай аларга билдирген. Дүйнө жаратылгандан бери Кудайдын көзгө көрүнбөгөн табияты, түбөлүктүү күчү жана кудайлыгы анын жараткан нерселерин карап чыгуу аркылуу көрүнөт. Ошондуктан бул адамдар актан алышпайт. Анткени алар Кудайды таанып билип туруп, аны Кудай катары даңкташкан жок, ага ыраазычылык билдиришкен жок. Тескерисинче, куру кыялдарга батышты. Алардын эч нерсени түшүнбөгөн жүрөктөрү караңгыланды. Өздөрүн акылдуу эсептеп акылынан ажырашты. Өлбөс Кудайдын даңкын жок боло турган адамдын, канаттуулардын, жаныбарлардын жана сойлоп жүрүүчүлөрдүн бейнелерине алмаштырышты. Ошондуктан Кудай алардын өз жүрөктөрүндөгү кумардуу каалоолору менен бузуктукка батуусуна жол берди. Ошентип алар өз денелерин өздөрү булгашты. Алар Кудайдын чындыгын жалганга алмаштырышты. Жаратканга табынуунун, кызмат кылуунун ордуна жаратылган нерсеге табынышты, кызмат кылышты. Ал эми Кудай түбөлүккө даңкталууга татыктуу. Амин. Ошондуктан Кудай алардын ыплас кумарга батуусуна жол берип койду. Анткени алардын аялдары да табигый жыныстык байланышты табигый эмес байланышка алмаштырышты. Ошондой эле эркектер да аялдар менен болгон табигый жыныстык байланышты таштап, бири-бирине кумарын арттырышты. Эркектер бири-бири менен ыплас ишке барышты. Адашкандыктары үчүн алардын денеси жазаланды. Алар Кудайды таанып билүүнүн кажети жок дешкендиктен ыплас иштерди жасаган. Аларды Кудай ыплас ойлорунун жетегине таштап койду. Ошондуктан алардын жүрөгү ар кандай адилетсиздикке, бузуктукка, арамзалыкка, ачкөздүккө, ачууга, көрө албастыкка, киши өлтүрүүчүлүккө, чатакташууга, алдамчылыкка, терс кыялдарга толгон. Алар тили заар, жала жабуучу, Кудайды жек көрүүчү, таарынтуучу, мактанчаак, текебер, жамандык ойлоп чыгаруучу, ата-энесине тил албас, акылсыз, сөзүнө турбаган, мээримсиз, элдешпес, ырайымсыз адамдар. Алар Кудайдын адилет сотун ушундай кылуучулар өлүмгө татыктуу экенин билип туруп,
ушуларды жасашат. Жасап эле тим болбостон ушундай кылгандарды кубатташат.